Теплоключенко айыл аймагы жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу долбооруна катышып, тазалык ишканасына техникаларды алышкан. Бул автоунаалар таштандыларды топтоп тазалаганга жардам берет. Ак Суу районундагы тазалык муниципалдык ишканасы Октябрь, Гергеташ, Теплоключенко айыл аймактарынын таштандыларын тазалайт. Таштандылар аталган ишкана тарабынан жумасына бир жолудан алынат. Жалал Абад облусунун 4 районунан келген айыл өкмөт башчылары, муниципалдык ишканалардын жетекчилери Теплоключенко айыл аймагынын ишмердүүлүгү, муниципалдык ишканалары менен таанышты. Семинар биздики ушу Хелвитас долбоору менен жана катуу таштандыларды чыгаруучу иш-чара болгон бизде. Ушу Швейцария өкмөтү тарабынан 5 миллион акча каржылап берип, биз ошонун негизинде жакшы чоң иштерди кылдык. Ушу биздин экологияны сактоо максатында, ушу таштандыларды азайтуу максатында, элди маданиятка чакыруу максатында ушу чоң жакшы иш-чаралар кылдык. Бул ушу долбоордун негизинде биз спецтехника алдык. Муниципалитеттер аралык кызматташуу иш-чарасы Теплоключенко айыл аймагында окуу семинары менен коштолду. Көйгөйлөрдү биргелешип чечүү максатында бул айыл өкмөттөр кызматтарды жакшыртуу аракеттеринин пландарын иштеп чыгышкан. 2021 жылдын декабрь айынан бери Ак Суу тазалык муниципалдык ишканасы 2533 абонентке кызмат көрсөтүп келүүдө. Ал эми Кызыл Суу тазалык муниципалдык ишканасы 6938 кожолукту тейлөөдө. Азыркы учурда Хелвитас долбоору менен иштешип атабыз. Бизде техникалардан 12 техникабыз бар. 2 Донфен үлгүсүндөгү мусоровозубуз, грейдерибиз, ховабыз бар. Жана башка техникаларыбыз бар да, 12 техникабыз бар. Азыркы учурда 4 айылга кызмат көрсөтүп турабыз. Бул Маман, 30 ул, 3 Кайнар, Керейташтарга кызмат көрсөтүп атабыз. Тажрыйба алмашуу иш-чарасына Жалал Абад облусунан Токтогул району да катышууда. Ал жактан келген муниципалдык кызматкерлер Ысык Көл облусундагы Кызыл Суу жана Теплоключенко айыл аймактарынын катуу турмуш тиричилик калдыктарын жыйноо, ташып чыгаруу жана жок кылуу, ошондой эле таза суу менен камсыз кылууда сервистик кызмат көрсөтүүнү уюштуруу тажрыйбалары менен таанышты. Эң жемиштүү болчу. Бизде көптөгөн мынакей ишканалардын ортосунда муниципалитеттер аралык кызматташтыктын алкагында болуп жаткан иштерди көрүп атабыз. Келишимдер жана башка иш кагаздар менен таанышып атабыз. Бунун баары биз үчүн жемиштүү тажрыйба алмашуу деп эсептейм. Кызыл Суу тазалык ишканасынан биз бүт барысы жай-жайын деген, бизге жакканы биздин алганыбыз ушу үлгү алганыбыз ушу жумуштарга ысык тамак берүү жагы мен үчүн планга коюлду десем болот. Аталган тазалык муниципалдык ишканасына келген техникалар Швейцария мамлекети тарабынан каржыланып, Хелвитас жана өнүктүрүү саясат институту тарабынан ишке ашырылууда. Жалпы долбоору менен ага 5 миллион сом бөлүнгөн. Ак Суу тазалык ишканасында бүгүнкү күндө 12 техника бар. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакирова, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн Ак Суу районунан.